Саламатсыздарбы, Билесимге KG көрөрмандары. Менин атым Жаныбек Дөлөткелдиев. Айылбанкта кредиттик бөлүмүнүн жетекчи адиси болом. Мен бүгүн силерге поручитель болуунун оң жана терс жактарын айтып берейин. Поручитель деген бул банктан кредит алып аткан банктын кардарына өзүнүн кепилдик бере турган адам да, кыргызча айтканда кепил болуп айтылат. Поручитель болуунун алдында ал адам банктан насыя алып аткан банктын кардары үчүн толугу менен ишениш керек. Анткени поручитель менен банктын ортосуна кепилдик келишим түзүлөт. Ошол келишимдин негизинде поручитель банктын алдында ошол кредит насыя алган адам менен толугу менен жоопкерчиликти өз мойнуна алат. Банктан насыя алган банктын кардары кредитти кандайдыр бир себептер менен төлөбөй калса, поручитель ошол жоопкерчиликти өз мойну менен тартып дагы ошол насыяны төлөп бериши керек да. Поручитель болуунун өзүнүн коопчулуктары бар. Эмнеге дегенде ал адам кандайдыр бир себептер менен төлөбөй калышы мүмкүн, башка карыздары болушу мүмкүн. Ошону билип туруп анан ошондон кийин гана поручитель болуш керек да. Эгерде банктын кардары кредитти төлөбөй калса, банк өзүнүн иш-чараларын баштап, биринчи ал адамга телефон менен чакыруу кылып төлөп бериңиздер келишимдин негизинде деп билдирүүсүн берет. Ал учурда дагы төлөнбөсө, уже сотко кайрылат, сот бийлигине кайрылат. Сот бийлигинин чечими чыккандан кийин сот аткаруучуга чечим баракчасын жөнөтөт дагы. Ошонун негизинде банк поручительден кардар төлөбөй калган кредитти төлөп бериш керек. Абзел да, төлөп бериши абзел болот. Поручитель болуунун оң жактарынан айтсак, бул жакын саналаштарына жардам берүү. Кээ бир адамдар кредит алганга муктаж болот дагы, бирок ошол жака күрөөгө коючу мүлкү жок болгондуктан поручитель алынат. Оң жагы ошол жакын туугандарына же болбосо досторуна жардам берүү да.